13 жылдан ашуун иштеп жатам. Буюрса кызматыбыз жакшы. Былтыр деле өтө оор абалда коронавирус убагында деле күнү-түнү иштеп, жетекчилик тараптан жогорку президент тараптан деле ардак грамоталарга жетишкенбиз. Буюрса баары жакшы болот деген ойдобуз. Аттестациянын негизги максаты буга чейин айтылгандай, ар бир кызматкерден аттестациянын жыйынтыгы менен тапшырган результат көрсөткүчүнө жараша жакшы көрсөтүштөрдү көрсөткөн кызматкерлер сөзсүз түрдө мындан ары жумуштан чыгарылатуу боюнча кадрлардын резервине алынат. Ошондой эле аскер кызматкерлерине берилүүчү аскердик намдарды алууда жана биринчи кезекте аскердик намдар, кезектеги кезексиз аскердик намдарды алууда жана сыйлоолор боюнча да ушул аттестациялардын жыйынтыгын эске алынып, ошонун жыйынтыгында жүргүзүлөт.